Эстонияда, Кыргызстанда бир эле сосуд отделение бар. Сосуд центр. Ошол отделение круглосуточный дежурство кылат. Мурун болсо смерть сап тромбоэмболия 60-70% болсо жаңы методдорду киргизип, бул жерде академик иштейт. Балдар менен уже результат жакшы да. Заведующий отделение Василий Калай. Биздин бөлүмдө ушу 40 койду бейт ататкан караштырмай. Кыргызстанда бир жалгыз кан тамыр түрүдө болот, улуттук госпиталдын ичинде. Бизде ошо дүндүр тынбай плановый больнияларда келет, экстренный больнияларда келет. Биздин бөлүм башкалардан өзгөчөлөнгөн ошо кайсы жерде кан тамыр повреждение болсо, ушул оорулар бияка келет да скорый менен. Анан biz şu hazır Kırdal'da şu vraçlar barbuz gündökünde bu şehirde çıkmay işlep attık. 13 yılda dağı 10 gün geçen şu yerde tınbay işlegenmiz. Anan oşo bizge 16 oğurlu kayırıldı. 16 onun 4'ünü jatkızdık. Alır bayağı серьезныйлар. 12'si olsa oktorunu alıp jana pulевой пластиковый алып, анан кийин алар уже жаткандан өздөрү кол коюп отказ беришип, алар баягы алар токтоп берге алып кала алган жокпуз. Бирок алар под наблюдение биз баарын картотека ачып, история ачып, жана сиз айткандай эме составлять этип, картотека телефон менен алар менен байланыштырып турабыз. Биздеги оорулар төртөөнү болсо акыбалы азыркы маалда акыбалдары относительно удовлетворительный. Дары дармекти болсо больница полностью обеспечивать этип атат. Эч ким эчтеке сатып келген жок. Мындайча айтканда, азыр ушу баарыбыз ушу жерде 15 врач иштейбиз. Баарыбыз ушу оорулардын мындайча айтканда жанынан чыкпай, ошолордун сакайып кетишине болгон салымыбызды кошуп атабыз. Анан эми бөлүмдө жана айтып кетпедим, Кыргызстанда жалгыз бөлүм кан тамыр хирургиясы деген. Анан бул жерде андан тышкары дагы биз плановый экстренный тышкары дагы Кыргызстан боюнча санавиация. Кайсы жерде кан тамырына залакка келип, кээ бир жерде операция кылып аткан мамилдер болот. Мисалы онкология же болсо 4-чү больницада болот. Кайсы жерден кан тамырында повреждение болсо, кайсы жерден кан хирургдар мындайча айтканда жардам керек болчу болсо, ошо биздин хирургдар барып, ошо жерге ордунан жардам берип, кан тамырын туташтыра албай турган жерлерин искусственный протез коюп, ошол акыбалдан чыгарганга аракет кылабыз да. Ал эми жана келген оорулуу бала боюнча колу кезилген. Ал боюнча анын колу сүрөттөн көрдүңүздөр, анын колу восстановленияга мындайча айтканда не подлежит, уже такыр жарактан чыгып калганда, рентген снимогына тартып көрдүк, анализдерин алдык. Мындайча айтканда такыр эле баягы бычырап кеткен. Аны тез албасак, ал ошол жердеги жана грязьдар организмге микробтор организмге всасываться этип, кээ баланын бөйрөгүн иштен чыгарып коюшу мүмкүн, жүрөгүн токтотуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн айла жок консилиум кылдык, ошол түнү сразу замга врач, биякта врачтар болуп, 10 чакты врач болуп консилиум кылып, айла жок кезүүгө туура келди. Эми азыр жаңы технологиялар билесиздер, азыр эми Кудай буйруса жакшы айыгып кетсе, ушундай протездер жасалат. Ошол протездер эми ал кийинчерээк да баары жакшы сакайып кетсе. Андан тышкары плановый операциялар болуп атпайбы, плановый больниялар. Плановый больниялар ошо 40 оорулуунун жатса, ошонун 70-60% плановый түрдө келет. Ар кайсы жактан ооруп, кан тамырлары жабыркап, 40% экстренный. Анан эми кез-кезде баягы строго баягы ал эменен рамкадан чыгып кетебиз. Кез-кезде бизге экстренныйлар көп келет. Мисалы азыр бул койка больница отделение 40 койка рассчитан болсо, азыр уже 43 оорулуу жатат. 3 ашып жатат. Орун жетпей атат. Эми аны болсо жана плановый операция болуп жакшы болуп бараткан ооруларды сүйлөшүп, под наблюдением чыгарып турабыз. Айла жоктон да. Түшүнүктүү. А так врачтар болсо ошо бир суроо, сиздин отделенияга дары дармектер только маған чынын айтыңыз да, баягы кыргызда сөз бар эмеспи, ооруну жашырсаң өлүмгө аш келет. Жасалмалуулуктун кереги жок. Биз чечим кабыл алганга, мага чечим, баягы туура чечимдерди, анан тез чечим кабыл алганга мага бардыгын туура маалыматтарды айтып тургула да. Жасалмалуулуктун кереги жок.
болгондой айтыңыз. Өкмөт тараптан, ушу медициналык министрлик тараптан толук жетиштүүбү дары-дармектериңер? Же анча-мынча жетишпегендиктери барбы? Мисалы кымбат дарылар, жанагындай каат дарылар болот эмес, дефицит дарылар. Дары-дармектер жетиштүүбү же жетиштүү эмес? Азыркы ушу тапта ушу жаткан ооруларга жетиштүү бизде баягы дары-дармек запастар бар. Себеп дегенде биз дагы экстренный болгон үчүн биз мындай неиссякаемый запас деген аптекадан алып биздин ошо улуу медайный кабинетинде сейфте сакталып турат. Тагыраак айтканда, то есть мамлекет тараптан баягы бюджеттин эсебинен берилип туруп атат силерге. Бул жерде ошол 43 оорулуулардын арасынан сатып алып аткандар жокпу, өздөрү сатып алып аткандар? Ал жерде башка бул жерден келип плановый операцияга жаткан оорулуулар бар, конечно. Алар өздөрү чоң жанагындай высокотехнологический расходный материалдар сатып алышат. Ал больницанын немесинде жок, кирген эмес. Аларда уже тиги эмеде атайын перечень бар. Прескурант менен өздөрү барып аптекадан сатып беришет. Алар больницанын тиги эмеде коет эмеспи, тиги жизненно важные лекарственные средстванын составына кирген эмес. Ушуларга 100% эмес. 100% обеспечение деп айтыш кыйын. Жетишпейт, ал кээ бир дарыларды сатып алгандар сатып эле алып атышат, аны жашырган. Мына ушундай жашырбайын айткыла. Мында силерди эч ким бир Азыр ошо жашырып кызматтан албайт, же болбосо бир мындай жазага тартпайт, жалаң ушундай эмелерди жашырып жүрүп, мына 30 жылдан бери ушул акыбалга келдик. Силер баары жетиштүү деп коесуңар, анан кийин бар экен деп ошону ишенип алып кете берет. Өкмөт башчыбы, президентпи, министрби. Анан кийин өзүңөрдөн өзүңөр кыйналасыңар. Элди да кыйнайсыңар, ооруларды. Андай кылбагыла. Эми бирок силердин эмгегиңер чоң. Мына пандемияда болду, мынакей күнүмдүк силердин элге кылган кызматыңар силерге ак эмгек да. Элдин өмүрүн сактап калып атасыңар, ден соолугун сактап калып атасыңар, силерге терең ыраазычылык бардыгыңыздарга. Эмгек акыңар керек болсо бир айда эмес, бир 10 күнгө жетпегендик, бардыгын билебиз. Менде бардыгы маалыматым бар. Эми ушуну Кудай буюрса, бардык тармактарды реформа кылсак, медицина тармагын сөзсүз түрдө эң биринчи кезекте кылганга аракет кылабыз. Эми пландарыбыз бар, эми анын баарын айтып отурбайын. Убактыңыздарды албай, өзүмдүн да убактымды албай, жакшы пландар бар, ошонун баарын аткарабыз. Силерден эч кандай бир мындай материалдык же болбосо башка жардамды сурабайбыз, моралдык гана жардам берип тургула. Ушул эл журтта түшүп аткан ооруларды жакшы карап тургула. Мен түшүнөм, баягы силерге да кыйын болуп атат, өтө кыйын болуп атат. Бирок ошо кыйынчылыктан чыгыш үчүн чыдаш керек. Кыйынчылыктан чыгыш үчүн жасалма немелерди айтпай, жасалма иштерди мындай айтпай, так маалыматтарды берип турсаңар жакшы болот. Анан сизди баягы мындай да жогору жактан министрден коркуп айтпай коесуңар да. Мына сиз айттыңыз. Эми siz переживать etmeniz, minister gelip siz de sen emne uşuntu ayttın dep aytat depçi. Anday bolup turgan bolsun. Anday kılbaş gerek. Men ministerge de aytam. Hazır ministerlerge men jetelekmin, vakıtım jetpey atat. Em özüңүздөр акыбалды көрүп турасыздар. Бардыгын айтам. Андай жасалмалуулуктун кереги жок. Так, точный маалымат берсеңер, ошого жараша чечимди кабыл алсак, ошондо бүт проблемалар чечилет. Sizden sorular. Айтыңыз. Bizde de daha göçtür bir yaktan oturup televizyon internette görüp beymezleriniz oturup almışlar. Sizde bayağı legitimde jarnak işleri, zakonda şıparatası dep oylap atsak, böyle karşı olganda büyük buladı, büyük günde kan bayağı kalır. Alar kolday turan bir şey, alar da şunday bölüp çardılar şey. Эми баягы юридика жагын сиз түшүнбөйсүз да жакшычы, сиз медиксиз да баягы немени. Бул толук кандуу мыйзам жагын алганда мен толук кандуу премьер-министрмин. Анткени мындай болот да мыйзам боюнча. Мыйзам боюнча жогорку кеңеш чогулат. Аны спикер чогултат, жогорку кеңештин спикер чогултат. Андан кийин 61 депутат катышса, кворум болот. 61 депутат катышты. Кворум болду, сессия болду. Анан мурдакы спикер арызын жазып кетти. Анын арызын кабыл алышты да жаңы спикерди шайлашты. Абдылдаев Мыктыбек Үсүкүч болду. Эми түз эфирден барыңыздар эле көрүп турдуңарбы, бүт журналисттер тартып атты. Ал жерде бир жаап жашыра турган, же бир мындай жасалмалай турган эч нерсе болгон жок. Жаңы премьер-министр, жаңы спикер шайланды.
Андан кийин менин кандидатурамды жылдырышты, аган добуш беришти, бекитишти. Мына бул мыйзамдуу, толук кандуу мыйзам жолу менен кеттик да. Ал эми тигил тарап, сиз айтып аткан тигил тараптыкы эч кандай мыйзамсыз алардыкы. Бир 44 депутатты чогултуп алган экен дагы, баягы эми азыр көрүп атпайсыздарбы, ушундай акыбалда 2 бөлүнүп, 3 бөлүнүп, баягы эптеп эле бир жерде барып мыкчып, кучактап отуруп калайын дейт бир креслода. Алар чогулткан экен, ал жерде же спикери жок, же вице спикерлери жок. 2 вице спикер тең ошо сессияда болду. Башка жакка барган жок. Анан 44 депутат кол коюп эле же баягы мыйзамдуу жолу спикер чакырат сессияны. Жөнөкөй депутат чакыра албайт. Же болбосо 40 депутаттан кем эмес чакырышат да, ушуну инициатива киргизет, анан же президент же спикер ушундай юридикалык жолу да булчу. Анан эми тигилердики баягы мындай кандай десем бир мындай мыйзамсыз эле жөнөкөй жол менен кетти. Алардыкы эч ким тааныбайт аны. Мамлекетте тааныбайт, дүйнөлүк коомчулукта да тааныбайт да. Мына сиздерге мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрдүм. Сизге чоң рахмат, келип биздин ушул балаларды көрүп бергениңизге. Биздин медиктердин каалары эле тынччылык болуп эле, батыраак эле өлкөбүздө правовой полега кирип эле иштей беришибиз керек. Потому что бул жерде балдардын баардыгы күнү түнү эмгек кылып атышат. Үйлөрүнө кетишпей. Эми түшүндөгөндө кандай болуп кетет, эмне болуп кетет, качан түшүп кетет деп биз бул өзүбүздүн клятва Гиппократта аткарып атабыз да. Эми стабилдүүлүктү көрүп атасыңар да эми. Бизде кийин Кудай буйрса жакшы болуп барасыз. Президент болуп менеп калсаңыз барабыз, барып менеп калса биздин аппаратуралар жөнүндө да бир жардам берсеңиз жакшы болот. Бизде операционный аппаратуралары начар. Ангиографический аппараттын до сих пор биздин заведующий толтура министрларга жазды, до сих пор аппаратура жок. Ангиографический аппаратура мына Талабек Абдыбекович өзү айтып берсин, бизге керектүү нерсе да бул нерсечи. Ошол аппараттар жөнүндө жакшы болот эле бизге жардам берсеңиз. Освещениялар да жок. Туруктуулук болсун. Все, рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Саламатсызбы кызым, баарыңарга салам. Айта кетчү нерсе, жаңы YouTube канал ачтык. Инем ачтык, кыскасы өзү